Ошол мусулманчылыгыбызга кыянат кылбастан Аллах Таалага моюнсунуп жашообуз биз ыймандуулардын милдети экен. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат, Ахсаб сүрөсүнүн 70-аятында: Аузу биллахи минеш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Я айюхаллазина аману тақуллаха ва кулу каулан садида. Юслих лакум а'малакум ва ягфир лакум зунубакум ва ман юти'иллаха ва расулах фақад фаза фаузан азима. Садақаллахул азим. Аллах Таала айтат: ey ыймандуулар, силер Алладан корккула, жана чындыкты гана, туура сөздү гана айткыла. Ошондо Аллах Таала силердин амалыңарды, ишиңерди оңдоп, күнөөңөрдү кечирип коет. Жана ким Аллага жана анын элчисине баш ийип моюн суна турган болсо, Аллах Таала ал кишиге чыныгы эбегейсиз чоң ийгиликти берип коет дейт. Бул аятта Аллах Таала мен мусулманмын деген ар бир ыймандууга айтып атат. Эй ыймандуулар, Алладан корккула. Күнөө иштерден, фасык иштерден, фасад иштерден, жаман иштерден, жаман чөйрөлөрдөн алысыраак болгула, Кудайдан корккула дейт. Кудайдан коркуп эле тим болбостон, балким кези келгенде чындыкты, акыйкатты туура айткыла, адилеттүү болгула дейт. Юслих лакум а'малакум. Эгер силер ошентип Аллахтан корксоңор, таквадар болсоңор, намаз окусаңар, ибадат кылсаңар, чындыкты сүйлөсөңөр, Аллах Таала силердин амалыңарды, жашооңорду оңдоп коет. Жана силердин мурунку кылган күнөөңөрдү Аллах Таала өзү кечирип салат, деп айтат Аллах Таала. Аллах Таала таквачылык кылган, чындыкты сүйлөгөн, амалдары оңолгон, жакшы иштерди кылып калган, күнөөлөрү кечирилген адам эмне болот экен? Юти'иллаха ва расулах. Аллага жана анын элчисине баш ийгенге өтө жеңил болот экен. Ал эми кимде ким Аллага жана анын элчисине баш ийсе, адилеттүү болсо, чынчыл болсо, ибадатында бекем болсо, Аллах Таала ал кишиге эмне кылат экен? Ага чоң ийгиликтерди, жеңиштерди берип коет дейт. Бул дүйнө жана акыреттин ийгиликтерин берет экен. Ошон үчүн урматтуу туугандар, сиз менен биздин жашоодогу кыйынчылыгыбыз, ийгиликтен артта калганыбыз, ишибиздин оңолбой жатканы, жашообуздун оңолбой жатканына себеп өзүбүздүн эле кылган ишибиз, сүйлөгөн сөзүбүз, жасаган адилетсиздигибиздин кесепети экен. Эгер адам ырыскысынан коркпой, Алладан корксо, эгер адам мансабынан коркпой, Кудайдан корксо, динди сыйлай турган болсо, Аллах Таала ал кишинин кадырын дин менен кадыры барын бийик кылып салат, адилеттүүлүгү менен бийик кылып салат, чынчылдыгы менен бийик кылып салат экен. Ошон үчүн некен туугандар, ар кимибиз өзүбүздүн кылган амалыбызды оңдосок, сөзүбүздү оңдосок, сүйлөр кезде чындыктан тайбасак, кылган ишибизге Аллах Таала эмне кылат экен? Өзү береке берип коет экен туугандар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: Жа'a ар-раджулу ила Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям яс'алу ани-са'a. Күндөрдүн биринде пайгамбарыбызга бир киши келип, кыямат тууралуу сурады. Аллахтын элчиси, бул кыямат качан болот деп сурады. Пайгамбарыбыз айтат: Изе дойяатил амана фантазир-са'a. Эгерде аманат жок болсо, анда кыяматты күтө бер dedi. Киши таң калды. Кайфа идаатуха. Аллахтын элчиси, аманат кантип жоголот деп сурады. Изе васадал амру ила гайри ахлихи фантазир-са'a. Bir işke tatыksız adam gelip oşol жерди бийлеп калса, анда ошол кыяматтын келгени, аманаттын жоголгону ошол дейт. Кыргызда жашыма калба. Туугандуу бийде ыйман жок, ыймандуу бийде тууган жок деген да. Кайсыл бир жетекчиликте ошол башчынын өзүндө Аллахка болгон адилеттүүлүгү, чынчылдыгы, туура сөздүгү, элдин аманатынан корккондугу бекем болсо, ал өзүнүн айланасына туугандарын, досторун, таныш-билиштерин эмес, балким өзүнүн ишинде мыкты болгон, ел үчүн, жер үчүн иштейм деген
insanды gana çoğultat deydi. Meyli al больницада olsun, başka bir organda olsun, mektepte olsun, kaysı jerde olmasın, iş uaktısı, жазылған uaktısında gelbegen kızmatçının algan akısı da adal bolbay kalат. Ne üçün? Antkeni bul jumuşka kirip atkanda ошол нерсеге разы болуп кирген да. Saat 8'e 12'ye çayın işteyim, 1'e çayın abet kılan, 6'a çayın işteyim, eldin akısı al. Mektepte olsun, meçitte olsun, başka da olsun, grafiki bekitilgen işkanalarda, uağında, iş ordunda bolboğan kişiler amanatta kıyanat kılan bolot da. Kebir insanlar aytat, aylığına jaraşa iştep atam deyit da. Aylığına jaraşa iştep turgan yer emez al jer. Al jerde siz işke kirgенге чейин ne kılat? Sizge doговорду көрсөтөт. Жумасында мынча күн иштейсиң, күндө мынча саат иштейсиң деп көрсөтөт. Ошого ыраазымын деп кол коюп киресизби? Болду. Ал сизге айлыкты аз береби, көп береби? Сиз ошол саатка толук иштеп, элдин акысын бергенге милдеттүүсүз. Алып аткан айлыгыбызды адал кылып алайлы. График менен иштеген жерлерде саатында иштеп, саатында кеткиле. Saat 10'da vardan yok, kalk yetken, talağa su aragan yetken. Dıyğançılık kılıp algan, talağa su aragan ketip kalan, buyakta eldin akısı kalıp ketti da. Bul dağın eken, bul dağı tuvar emes tuğunda. Memlekеттик kızmatta saatı menen iştegen muğalim bolubu, больницада болобу, милицияда болобу, контордо болобу, кайсы жерде болбосун. Ошол экен элдин акысымы 27 000 Кызылжар элдин акысы ошол. 1 saat келбей койсоң, 1 saat Кызылжардын элдин акысын жеген болосуң. Peygamber aytat: "La imana limen la amanata leh ve la dina limen la ahada leh." Kimde amanatka turuktuluk bolboso, al imanında beken bola albayt. Al emi kim uadasında beken bolboso, al dininde tura albayt deydi. Bugün amanatka kıyanat kılganlar erten imanını satıp koyuşı mümkün eken da. Amanat tapşırılgan, eldin жүгү, eldin akısı tapşırılgan jerde, nefsisi üçün, arzuagan dünya üçün amanatka kıyanat kılgan insan, al imanını bile satıp koyat eken da. Kıyın deydi da. Ne üçün? Antkeni oşonça elden akısынан korkpogan, bir imandan korkpayt deydi da. Al endi kimde kim uadasına tura alбай turgan bolsa, al kişinin dinine tura alбайт deydi. Mınaçık bunda uadasına beken bolbogan adam namazda da beken bola albayt eken. Antkeni namaz dere bul uada eken, ant eken da. Günüge 5 mal namazda beken bola albayt deydi. Ne üçün? Antkeni al uadasına tura albayt. Söz beret, sözünden kayıtıp ketet. Doговор кылат, ләүз кылат, ләүзүнөн кайтып кетет. Бүгүнкү күндө жигитчилик, намыстан тайып кеткен, арзуаган дүйнө үчүн ләүзүнөн кайтып кеткен жигиттер өтө көбөйүп кетти да. Көчөдөн эркекче деп соланы кылат, үйүнө барса аял кайтарып коет. Бул болбойт, бар дейт. Анан аялын сөзүнөн чыгарбай кайра келип не кылат? Жигит намыска жыгылат, сөзгө калат. Hem keybe ayallar antpese деле erkekler өстөрү ошентип калган да. Өздөрүн өстөрүлөп не кылып калган? Аял сыфат болуп калган. Ошон үчүн деген туугандар, уада болду, келишим болду, мусулмандын лавызы ошол жерде калыш керек. Эркекчиликте туруш керек ошол. Өзгөчө биздеги айта кетчү маселе, буга чейин угуп жүрөбүз. Мындан 5-10 жыл мурда участкасын саткан бир туугандар. Söz esini tavap. Belki ушул жерде отурганdır. Участкасын саткан мындан 5-6 жыл мурда, 10 жыл мурда 7 сот участканы 300 миңге саткан. Бирок китебин өткөрүп берген эмес. Ал байкуш Россияда жүрөргөн участка алып, там салып, бала чакасын биякта багып, анан кечи жакында Россиядан келип, үйдө өткүзүп алайын десе, 7 сот участка 1,5 миллион болуп атыптыр го дейт. Тууган, sen anı 10 yıl burada satkazın 300 mingge. Lәүзүң акта калды. Musulmançılık, jigitçilik, şariat buyakta tutun, köçödөгү эркекчилигиң акта калып атат да. Бүгүн ошондой эркектер бар экен, кээ бир инсандарды кыйнап атыптыр да. Дагы 300 миң бересиң де, 500 миң бересиң, анан өткүзүп берем депчи. Туган аманатка кыянат кылуу, уадага турбай коюу бул мусулманчылыктын эң төмөн түшүп кеткен сыпаты да болчу. Münafıklık, ekicüzlülük da bulsun. Allah Teala münafıkları tozoktun en çukurunda olat deydi da.
участка сатып, машина сатып, үй-жай сатып, аны арадан жылдар өтүп кеткенден кийин мен сага арың сатып коюп турмун деп сөзүнөн тайгандар. Эсиң барда этегиңди жый. Бул дүйнө эч ким алып кеткен эмес, бул дүйнө баарыбыздан калат. Катарынан 7 участкага 7 там салсаң деле өлсөң жылаңаш кетесиң кепин мененчи. Акыретте жооп беришти ойлойлу. Саттыңбы? Болду, барып кол коюп бер, үйүңдү өткүзүп бер, машинаңды өткүзүп бер, жериңди өткүзүп бер. Не кыласың сөздү көбөйтүп? Көчөдө баш көтөрүп жүрөт эркек болуш керек да. Инна мин аъзамил амана индаллахи яумал кыяма. Ар-раджулу яфди ила имратихи ва туфди илайхи, сумма яншуру сирраha, фаяхруму ala az-zawji wa zawjati an yantashira sirrahuma wa ma yajri baynahuma min alaqati zawjiyati li ghayrihima walau kana ala sabilil mazah. Пайгамбар айтат, эгерде чындыгында Аллах Тааланын алдындагы эң чоң аманаттардын бири эркек менен аял үй бүлөсүндөгү, үй ичиндеги болуп жаткан кээ бир мамилелерин, кээ бир сырларын, кээ бир кемчилик каталарын эл билбейт, күйөөсүнүкүн аял билет, аялдын күйөөсү билет да. Ошондой аманат болгон сырларды, кемчилик каталарды тамаша иретинде болсо дагы элге аялынын айыбын ачып койсо, элге күйөөсүнүн айыбын ачып койсо, элге аялын шерменде кылса, күйөөсүн шерменде кыла турган болсо, булар чындыгында эң чоң арам ишти кылды. Кыяматта жооп бере турган эң оор иш ошол болот дейт да. Бүгүн биз көңүл бурбайбыз да. Достор менен олтурганда аялыңдын айыбын ачып коесуң да. Я бул аяшыңар мурун эле ушундай, бул алган бир ушундай болчу бул депчи. Силер билбейсиңер деп. Туугандар менен олтурган кезде да айтасың үкөлөрүңө, башкаларга, жең оңолбой койду ушунча жылдан бери. Ошо бойдон кетет окшойт деп, жеңдин өзүнүн аялынын кемчилик каталарын өзүнүн үкөлөрүнө, анын кайнелерине айтып, аялын уяткарган, намыска чыккан эркектер бар. Ошол эле учурда аялдар дагы ошондой. Кыздар да, келиндер да ошондой. Өзүнүн күйөөсүнүн кемчилик каталарын аяштарына, өзүнүн алсундарына, башка кайнелерине айтса берет да. Акең мурунтайын ушундай. Адам болгон менмин деп коет дагычы. Үй бүлөлүк сырларды сыртка алып чыгып жайып салган эркек менен аялдын кыяматта жооп бере турган эң чоң амал ошол болот дейт да. Ошон үчүн туугандар экен, үй бүлөдөгү сөздөр, үй бүлөдөгү мамилелер ошол комнатада калыш керек. Коңшуңузга, досуңузга, тууганга айта турган нерсе эмес ал. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك الله. الله